Диафраманын иштебегенинен боордун иштебей өтө жакшы чыгарып берип, ичтин көпкөнү жана ичтин катканы, ошол эле бөйрөккө, жанагы кандарга, муундарга оорунун таасири боюнча өткөнкү видеодо силерге айттык эле, ошолорду кандай кылабыз, эмне кылабыз деп. Бул жерде эч кандай антибиотик, химикат, укол, дары, диетанын кереги жок. Болгону гана массаж жолу менен диафрамаларды бошотуш керек. Диафраманы тазовый, мышечный, брюшной диафрамаларды массаж менен бошотуп, бир гана ал эмес, меридиан, лимфа, андан сырткары адамдын аурасы, чакралары менен чогуу иштеген кезде бизде толук кандуу результат болот. Бизде эрежеси жок, организм өзү иштеп, өзүнүн калыбына келиш керек. Ошон үчүн 10 күндүк массажда биз эмнелерди жасайбыз? Бүтүндөй сөөккө, мышцага, кан айланууга, стресс, депрессияга, аура, чакра, сөөктөргө, меридиан, лимфаларга, ички органдарга, жоон ичеги, ички ичеги, 12 ичеги, сигмовидный кишка, прямой кишка, поперечный ободочный кишечник, ошолордун бардыгына чогуу иштегенде бүтүндөй организм толук калыбына келет. Адамдын ой жүгүртүүсү оңол боюнча сиз канчалык антибиотик, химикат, уколдары аласыз, чөп чарды ичесиз, бирок результатка 100% жете албайсыз. Адамды бүтүндөй бардыгын калыбына келтиргенде, ой жүгүртүүсүн, стресс, депрессия болбой, таарынбай, капа болбой калганда адам ошондо денеси жакшы, активдүү бизге кызмат кылат. Ал үчүн бүтүндөй чогуу 10 күндүк процедурада биз ошол массаждын 10 түрүн, андан сырткары медитация, туура дем алуу, диафрамалык дем алуу, мыкка туруу, компьютерлук тесттүрлөө, ошондой эле жанагы тазалануунун дагы 3-4 ыкмасын колдонобуз. Канткенде биз көпчүлүк айта беришет, таарынба, өткөн ишке өкүнбө, өттү ал кетти дейт. Бирок ички дүйнөңдө, денеңде калып калганда, алардын бардыгы сенде кайталанып туруучу болот. Дене аны кайталай берет. Ошолордон тазалагың келсе, чыныгы ден соолукту калыбына келтирип, 10 күндүн ичинде ушунун бардыгын колдонуп, калыбына келтиргиң келсе, төмөндөгү номерлерге WhatsApp аркылуу байланышка чык. Суроолоруңа жооп беребиз. Диафраманы үй шартында кантебиз, ошолорду кандай кылсак болот үй шартында? Үй шартында бул өтө татаал нерсе. Бир эле дарыны окусаңыз, бир жерге жакса, 5-6 жерге побочный действие, противопоказаниясы бар. Ошон үчүн врачка сөзсүз көрүнүп, анан дары ичет. Бизде дагы үй шартында кылганы сизге каршы көрсөтмөсү келип кала турган болсо, бир жерди үй шартында дарылайын деп, экинчи жерге зыян келтирип албаңыз. Ал кабырганы кол өзү сезиш керек. Дем алуу, вдох, выдох менен диафрагма, пищеводный, грыжа, зарна, оозго ачуу келүү, кара куш мээ артка тартып, чыкый оору, уйкунун качканы, жүрөктөгү тынчсыздануу, буларды биз үй шартында көрсөтө турган болсок, туура эмес кылып, может басып атканда кабырганы сындырып алышы мүмкүн, же болбосо туура эмес кылып, ал ооруну кайра күч алтып алышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө адис менен кеңешип жасаганыңыз жакшыраак. Суроолоруңуз болсо комментарийга калтырып кетиңиз, же болбосо төмөнкү биздин WhatsApp номерлерге жазып, ошол жактан байланышсаңыз болот.